Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly cemaat. Allah'ım maşallah berekeli күндө, berekeli aylarda kılıngan bardык жакшы иштерибизди Allah'ım kabul kılgan bolsun. Bilip bilbey kılgan kata kemçilikтерди, günölөрдү Allah öz mehримине alıp geçirgen bolsun. Жана жакшылыкта дагы, келечекте дагы көбүрөөк жакшылыктарды жасоого, сапаттуураак кылууга, бекем туура жашоого Allah'ım баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. أخرج الإمام النسائي رحمه الله في سننه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. İmam Nasai rahmatullah aleyh rivayet kılgan hadiste Hazreti Usama bin Zayd radıyallahu anhuma aytat. Men ayttım o Allah'ın elçisi. Şaban ayında orozo karmaganday başka aylardan bir dağı ayda orozo munday dengelde karmaganımızdı görmedim. Yani o Allah'ın elçisi siz şu Şaban ayında orozonu özgöçö bekem karmap jatasız. Мындай айдан башка айларда Рамазан ай ал парз айы. Орозо милдеттүү түрдө кармалат. Балакатка жеткен, акыл эси жайында, ден соолугу жайындагы адам мусафир болбогон ал сөзсүз орозону кармаш керек. Рамазандан сырткаркы 11 ай бар да. Ошол 11 айлардын ичинен ушул Шабан айында сиз өзгөчө орозого маани берип жатасыз. Bunun sebebi emne üçün uşul ayda siz özgöçe oroza karmayısız dep Usama bin Zayd radıyallahu anhuma peygamberimize suroo uzattı. Yani hazır siz menen biz Şaban ayında turabız. Şabandan keyin Ramazan ayı gelet. Anan Şavval, Zulqa'da, Zulhicce. Hazır 8. ay Şaban ayındayız. Uşul ayda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orozonu köp karmagan eken, jakşılık işlerdi köp jasagan eken da. Ошол туурасында сурап атат. Эмне үчүн орозону бул айда кармайсыз деп. Десе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жообунда "Залика шахрун ягфулун насу анху байна Раджаба ва Рамадан." Бул ушундай ай, бул айда адамдар Рajabка, Рамазанга көңүл буруп отуруп, эки өзгөчө айлардын ортосунда келгендиктен адамдар бул айга көбүнчө көз жумулуп калат. Бейкапарчылык болуп өтүп кете турган ай дейт. Адамдар бейкапар болуп калат. Себеби Ражаб буга чейинки ай бул харам айлардан, сыйлуу айлардан. Мындан кийин келе турган ай Рамазан айы, орозонун айы. Ушул эки айга маани берилет да, Шабанда көпчүлүгү ушу Шабан ай негизинен Алланын алдындагы өтө ийгиликтүү болгон айлардан адамдар көпчүлүгү көңүл бурбай калат дейт. Жана экинчи себебин айтып атат: "Ва хува шахрун турфау фихил а'мал иля раббил аламин." Бул айдагы кылынган адамдын жасаган иш аракеттери, амалдары Алла Таалага көрсөтүлө турган ай экен да. Кандай амал кылып атабыз, Аллага өзгөчө көрсөтүлөт экен. Ушул айда кылынган амалдар. Жана мен жакшы көрөм дейт. Аллага менин амалым орозо абалымда, Озум бек абалда Аллага көрсөтүлсө, мен ушуну жакшы көрөмүн деди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Демек эки себебини баяндады. Биринчиси экен, адамдардын көбү ушул айга көңүл бурбай калат. Ражаб деп Ражабка аракет кылат, Рамазан деп Рамазанга аракет кылат. Жакшы ушундай кылыш керек, бирок ортосунда ушу Шабанды көбүнчө колдон чыгарып ийишет. Экинчи себеби ушул айда адамдын амалдары Аллага өзгөчө көрсөтүлөт деди. قال الإمام ابن رجب الحنبلي وفي هذا الحديث فوائد. İmam İbn Rajab Hanbali mazhabındагы киши айтат, бул хадисте көптөгөн пайдалар бар дейт. Анын бири Шабан айына адамдар көңүл урбай калат деп атат. Ражаб менен Рамазан ортосуна келгендиктен. Бул ушул нерсеге ишара кылды. Демек, Ражабдагы, Рамазандагы улуу ай экен демек. Ал деле түшүнүккө келип атат. Ошо менен биргеликте ушунун да түшүнүккө келип жатат. Адамдар кээ бир нерсени туура эмес баа берип алуусу мүмкүн. Адамдардын баа бериши туура эмес деп жатат.
Алар 2 айга көңүл буруп, бул айды жөнөкөй деп эсептеп атат, бирок Кудайдын алдында бул айдагы улуу ай деп атат. Туурабы? Адамдар бейгапар болуп калып атат ушул айдан депчи. Демек адамдар кээде бир орунду, бир убакытты, кээ бир учурдагы кээ бир амалды өтө маанилүү деп алат да, бирок шариатта анын тетириси болуп калышы мүмкүн деген маани. Ошондуктан мен бул айда орозону көбүрөөк кармаганды аракетин кылам деп. Жана ошондой эле бул жерде далилун ала истихбаби имара ауқати гафлатин нас биттаа. Адамдар бейкапар болуп калган учурда, ошол учурду амал менен, ибадат менен, Кудай Таалама кулчулук кылуу менен ошол учурларды жандандырууга көргөзмө бар. Адамдар бейкапар экен эми деп жүрө берип, адам аккан арык менен чогуу агып кетпестен, ошол учурда өзгөчө ибадаттарга аракет кылыш керек. Базар эми Аллага жакпаган жер экен деп, ал жакка баргандан кийин Кудайды унутуп коюп, өзүбүз билгендей эле эптеп акча тапсам болду эмес. Өзүбүздүн соодаларыбызда, өзүбүздүн бизнестерибизде, офисиңизде, башка жерде, ишканаларыңызда эми ушул жерде акча тапса эле болду экен да, эл ошондой экен, мен да ошондоймун деп алар менен ага бермей жок да. Эл жылаңат жүрсө мен да жүрөрөм, эл аялдарын аралашып жүрсө мен да аралашып жүрөрөм, алар намазга көңүл бурбаса мен да эптеп парзын окуп койсом эле болду экен, же намаздарды чогулт эле окуп салсам болду экен, андай эмес. Адамдар бейгапар болсо дагы, бирок мусулман андай болбош керек деп атат да. Адамдар бейгапар экен бул айдан, бирок мен андай эмесмин. Бирок мен орозо кармоону жакшы көрөмүн. Мен ушул айда ибадатка бекем боломун деген пайгамбар алейхиссалам. Демек, бейкапарчылык чөйрөдө силер адам менен чогуу акпастан ошол учурдагы Аллага сүйкүмдүү иштерди жасагыла дегенге дагы ишара болуп жатат. Себеби адамдар бейкапар болуп калган учурда, мындайча айтканда чөйрө жок учурда динге жүрүү кыйын болуп калган жерде дин менен жүрүү бул көптөгөн пайдаларга ээ. Алардын биринчиси жашыруун болот. Себеби адамдар ал учурда ибадат кылбай аткандан сен ибадат кылып эч кимге мактана албайсың, эч ким сени мактабайт. Себеби чөйрө жок да. Биринчиси эмне экен? Жашыруундук бар ал жерде. Жашыруун кылуу нафил ибадаттарды өзгөчө бул өтө сооптуу жана абзел болуп эсептелет. Өзгөчө орозо себеби бул Алла менен пенденин ортосундагы сыр. Орозону элге ашкере кылбастан адам баласы жашыруун кармагандын аракетин кылыш керек. Мурдагы мисалы салаф уламалар 40 жылдап орозо кармаган адамдар бар. 40 жыл орозо кармайт, орозо экенин бири да билген эмес, өтүп кеткенден кийин анан кийин анализ кылып көрсө, чындап эле орозо болуп жүргөн адам да. Үйүндөгүлөр да билбейт, жумуштагылар да билбейт. Шейтин окуясы келет, 40 жыл орозо кармайт. Үйдөн 2 нан алып алат. Базарга барып жеймин деген ниетте. Ошондой сүрөттү көрсөтүп. Үйдөн чыгып кетет, жолдо садака кылып берет, базарга барып жумушту кылып кайра үйгө кайтып келет, кечки тамакты үйдө жейт оозу ачканда. Үйдөгүлөр ойлойт, 2 нанды алып барып базарда жеди дейт. Базардагылар ойлойт, үйдөн чай ичип келди дейт. Ошентип отуруп 40 жыл өзүнүн орозосуну жашырып жүргөн да. Жөнөкөй эле соодагер болгон. Бирок Кудай менен болгон сыр амалы бар да. Адамдын негизинде уламалар айткан, Алла менен сенин ортоңдогу эл билбей турган, бирок дайыма ошол амалда сен туруктуу болгон, таяна ала турган деңгээлдеги бир ишиң болуш керек да. Бир үй бүлөгө жардам берип жүрөсүң. Мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлө, же жесир болуп калган үй бүлө, жетим жесир калып калган үй бүлө, жардам берип жүрсөңүз эч кимге айтпайсыз. Бирок акырын жардам берип жүрөсүз да. Алла менен болгон сиздин мамилеңиз да. Же түндөсү туруп алып тахажжудка бекемдигиңиз бар. Же күндө садака берип тура турган адатыңыз бар. Кыскасы адамдын менен Алланын ортосунда ушундай сырдуу бир амалдар болуш керек да. Алланын өзүнө арнай турган. Жана мурдагы уламалар дейт, диндар адамдар орозосуну жашыра турган нерсени орозо кармаган адам ачыкка чыгарса, ошону жакшы көрөт эле дейт. Орозо кармадыңыз, көргөн адам, сиз орозо экенсиз дебей турган деңгээлде жүрүүнү жакшы көрөт эле да. Ушул мустахаб дейт эле. Кандай деңгээлде? Мына караңыз. Абдулла ибн Масуд радhiyallohu anhu айтат: "Ида асбахтум сияман фа асбиху муддахинин." Качанда дейт силер орозо кармаган болсоңор, телефон бериңиз. Орозо кармаган болсоңор дейт, анда силер май сүрткөн абалда таң аттыргы. Силер таң атканда орозо оозуңар бек болгон болсо, анда майланып жүрүп анан жүргүлө дейт. Мындайча айтканда, орозонун себебинен жүдөп калып,
Көргөн адам сен орозо экен деген түшүнүккө келбей турган деңгээлде майланып алгыла, сакалыңарды, чачыңарды майлап алып, сүннөт майланып алып жүргүлө деп Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айткан экен да, орозону жашыргыла деген мааниде. Ошондой эле Катада радиаллаху анху айтат: "Юстахабу лис-сайм айяддахина хатта тадхаба анху габаратус-сиям." Орозо кармоочу адамга мустахаб болот, сооптуу болот. Майланып алса, чач сакалына май коюп алса, орозонун чаңы ал адамдан кетип калсын дейт. Орозонун изи көрүнбөй турган деңгээлде жүрсүн дейт. Демек мындайча айтканда, адамдар бейкапар, бул учурда орозо кармап айтат дегени, демек сен орозо кармасаң билинбей эле Кудай Таалама сүйкүмдүү болгон ишти жасап коесуң деген мааниде пайгамбар алейхиссалам айткан сөзү бар дейт. Абу Тиях рахималлах айтат: "Мен атам дагы ушундай эле" дейт. Жана атам менен замандаш болгон чоң улуу заттар дагы ошондой эле дейт биздин айылыбызда. Орозо кармашканда алар май коюнушуп, анан эң жакшы кийимдерин кийип алат эле дейт. Билинбестен жакшы кийинип алышат эле дейт. Ошондон иншалла эмне кылыш керек экенбиз? Орозону колдон келишинче жашырмай. Анан амалдардын көтөрүлүшү деп атпайбы? Бул айда Аллах Таалага амалдар көтөрүлөт деп атат. Экинчи себеби, амалдарды уламалар айткан 3 түрдүү амалдар Аллах Таалага көтөрүлөт деген. Bir бар күнүмдүк амалдар Аллага көрсөтүлөт. Bir жумада bir көрсөтүлүп турат. Bir бар анан айлардыкы 1 жылда 1 жолу көрсөтүлөт. Күнүмдүк амал дегени багымдаттан кийин, асырдан кийин периштелер алмашат. Адамды 10 периште дайыма сактоочу периштелердин саны 10 периште. Аллама Гунайми рахматуллахи айтымында адам дүйнөгө келип өтүп кеткенге чейин ар бир адамга персоналдуу түрдө, жеке түрдө 400 периштени Алла кызматка коет дейт. Сактоочулары 10. Алар алмашып турат 20. Багымдат жана асырда алмашып турулат. Ошондо пенденин амалдары Аллах Таалага көрсөтүлөт. Ошондон багымдаттан күн чыкканга чейин, асырдан кийин шамга чейин зикир менен Аллах Тааланы эстеп, дуа, Кур'ан, зикир менен алек болуп, ошондуктан жакшы амал болуп эсептелет. Себеби периштелер сиздин амалыңызды ошо Алланы эстөө сүрөтүндө Аллах Таалага алып барса да. Ошол учурда өзгөчө жамаатка дагы көңүл бурулат. Себеби намаз окуп атат, таштап кеттик, намаз окуп атат, келсек дагы намаз окуп атат деген периштелердин сөзү Алланын алдында айтылуу үчүн да сиз тууралуу. Экинчи амалдарыбыз көрсөтүлөт 4-чү күнү. Бул апталык хадисте келет. Үчүнчүсү 1 жылда 1, мына ушул Шабан айында ушул сиз менен биз азыр башыбыздан өткөрүп жаткан ушул айда 1 жылдык биздин амалыбыз Аллах Таалага көрсөтүлүп турат экен да. Пайгамбарыбыз айтты: "Мен жакшы көрөм" деди. Ушул айда Аллага мен көрүнүп аткандан кийин, өзгөчө деңгээлде амалым көрсөтүлүп аткандан кийин, мен орозо абалымда Алла мени көрсө. Эмне үчүн намаз, садака, кайрымдуулук толтура иштердин ичинен пайгамбарыбыз орозону өзгөчө тандады? Себеби орозо ыхластуулук менен жасала турган иш. Кудай Таалама калыс кылынган иш Аллага сүйкүмдүү, чоң кылынып, бирок анын аркасынан менменсинүү, эл көрсүн, кожо көрсүн, мактануу, башка нерсе аралап кеткенге караганда. Калыс кылынса Алла үчүн ошол сүйкүмдүү экен да. Калыс кылууну амалдарга эң жакын бул орозо да. Орозону мындай өтө эле айтып эле мактанып өрбөсең, мен орозомун дебесең, элге билинбей турган амал да. Ошондон иншалла, урматтуу тууганым, ушул ай, берекелүү ай башыбыздан өтүп жатат, ушуга көп аракет кылалы. Уламалар айткан, бул ай орозонун босогосу деген. Орозого машыгуучу ай деген. Эгер азыр машыксаңыз, анан майданга чыкканда жакшы бир натыйжа көрсөтөсүз да. Эгер машыгуусуз эле чыгып ала турган болсок, анда ал жакта ийгилик коштобойт сизди. Ошондон азыртадан даярданыш керек орозого, кантип нафил орозолорго бекем болуп, тахажжуд учурларга бекем болуп, дуага адат кылып. Орозо айы Кур'андын айы. Орозо айы дуанын айы. Орозо айы кайрымдуулуктун айы. Орозо айы кечиримдин айы. Орозо айы курбанчылыктын айы. Ошолордун бардыгына азыртадан сиз менен биз калыптаныш керекпиз да. Болбосо учур келгенде ойгонгонго чейин ортосу болот. Мына ойгонду мен баштайм десеңиз айт келип калган болот да. Орозо бул негизги ай. 12 жылдын ичинен эң негизгиси орозо. Ошого даярдык катары мына азыр Шабан айы өтүп атат. Ошого иншалла бардыгыбыз ниет кылалы жана башкаларга да айталы. 1-4 күнү сүннөт орозолорго жок дегенде ошолорго калыптаналы. Бул айда толук орозо карма берүүнү уламалар жактырган эмес. Рамазан айга оозу ачык кирип барган жакшы деген.
Эгерде катар ороза кармайм десеңиз, Рамазанга калганда жок дегенде 2 күн оозубузду ачып коюш керекпиз. Ал учурда катардан эле орозого менен кирип кеткен анча жакшы эмес. Колдон келишинче иншалла бул айда мечитке көнүп, этикафка үйрөнүп, тахажжудка туруп, дуа кылып, уламалардын айткан сөзү бар, Шабан шахрул Курра деп коет. Шабан айы карылардын айы дейт, Куран окуучулардын айы дейт. Куранга адаттаныш керекпиз да. Кээ бир алымдардын жашоодогу практикалары бар. Алар Шабан айы келерде дүкөндөрүнү жабат эле, өзүнүн жумуштарын баарын таштап коюп туруп, болду Куранга отурат эле да. Рамазанга даярдык Шабан айдан башталат болчу. Ошондон иншалла азыртадан тренировкаңызды таштап, мындайча айтканда 2 жакка кетире турган убактарды таштап, колдон келишинче орозого даярдансак жакшы болот. Шабан айынан баштап туруп, Шабандан баштап туруп. Бардыгыбызга иншалла ушул айыбызды Аллахым берекелүү кылсын. Рамазан айга тынч аман жетүүгө Аллахым мүмкүнчүлүк берсин.